Аттын аты Капрал. Капрал. 7 жашар ат. Өзүбүздөн чыккан ат, өзүбүздүн бээлерден. Өтө курчат. Өтө күлүп, ошол учурда өтө ойногат. Кыргызстанда чабуулчу аттардын эң мыкты аттардын катарына кирет десем жаңылышпайм. Көк бөрүгө бул 1 ай, 1,5 ай мурун сбор болот. Атайын чоң оюндарга келип даярданабыз. Ушул сарайда, ушул жакта, ушул аттар менен спортсмендердей эле даярданабыз. Болгону ат үстүндө ат башкарып жүрүп, улак менен алек болуп, ошол айырмачылыктар болсо керек албетте. Капрал менен мурда 1-2 жолу минип көргөм, андан кийин ушу таласта өткөн көчмөндөр оюнунда миндим. Билбейм, мындай жүрөктө сүйүү болуп калды да бул атка дагычы. Бул ат менен көп минген эмесмин мурда. Өзү мындай акылдуу аттардын бири, чынын айтканда. Өзү ойноо, мындай улак менен алек болгон моменттерде өзү да мындай тайгазанын жегинде тайгазанга чукул болсо өзү барып туруп калган учурлар болгон. Кырсыктан Өзүм улакада өзүм көндүргөм, эң алгач өзүм минип 5 жашына чейин өзүм мингем. Кийин анан бөлөк балдар минип баштады бул атты. Капралдын алгачкы ийгиликтерин айтып берсеңиз, эң биринчи оюнга чыккандары жөнүндө. Эң алгачкылар эсимде жок, бирок эң алгач бул жер улактан башталган. Өзү бизде аттын бүт эле жер улактан башталып, бышып так шабылып отуруп анан дайгазанга өткөрөбүз. Жетишкендиктерин айта кетсем, Бишкектин 140 жылдыгында 2018 жылы мыкты ат намын алган. Ошондой эле жер улактарда дагы мыкты ат намын алган 2 жолу. Өтө жош мүнөзү. Андай деле кыялы жок эч кандай. Жаш балдар деле минип жүрө беришет. Канча жашынан баштап оюнга чыгып баштады эле? Бул өтө эрте башталды бул ат. Бул ат быштысынан баштап оюнга салынып келет. Ошондон бери азыркы учурга чейин улакта келатат, ойноп. Командада эң алдыңкы аттын бири десем жаңылышпайм. Ошол эле быйыл дагы 2019 көчмөндөр ойноп, Нурболот уулу Элеман инибиз минип жакшы оюн көргөздү. Кээ бирде мындай учур болот, улакка аласып каласың. Ошол учурда бул өзү деле ойноп кетет да, аттарын келаткан көрүп өзү быйтап кетет. Бул аттардын такаларын канча жолу алмаштырасыздар? Оюнга чыгардабы же тез канча убакытта алмаштырып турасыздар? Оюн учуруна гана такалайм. Где-то бир 20 күн калганда жаңыртып такаларын, туяктарын кезип. Оюн жок учурда, бош учурда бүт аттарыбыз такалары жок, бош турат, эс алат деп коебуз да, туяктары да эс алсын деп. Атайын дарыгерлердин кароосунан өтүп турабы? Чынын айтсам, постоянно деле келип дарыгерлер деле карабайт. Өзүм эле карап турам. Дары-дармекке муктаж болгон учурда жана айткан тааныш байкелес бар, ошолорго кайрылабыз, ошол байкелер карап берет, дарылап берет. Эгерде контрагын түзөлү, мынча берели же тинтели сүйлөшөлү десе сатат белеңиз? Чынын айтсам, азырынча эч нерсе деп айта албайм, ага ылайыктуу жооп жок менде. Башка командаларда оюн көрсөттү беле? Башка командаларда жок, оюн көргөзө элек. Кыргызстан Чүй областынын курамында көргөздүк быйыл. Бул Атак Рассветте ойноп келатат. Эртеден кечке аттардын жанында жүрүп, аттарды карап, анан үй бүлөңүзгө тоскоол болбойбу? Үй бүлөңүздү караганга? Жок, албетте, үй бүлөгө да убакыт бөлөбүз. Кээ бирде болот, бизге караганда аттарга көбүрөөк убакыт бөлөсүң деген сөздөрдү кездешет. Булардын жанында жүргөнү мен үчүн бир рахат. Булардын астын тазалап, чөп салгандан чынын айтсам кыйналбайм, мен тескерисинче рахат алам ушулардын жанында болгондон. Убакчы болгондон кийин негизи өзүңдү ат таптап, өзүң улак ат минип чыккан жакшы деп ойлойм, мен жеке оюм.